Нью-Йоркто теракт жасоого камынып жүргөн студент кармалды. 20 жаштагы Омар Салех Монтер Ислам мамлекети радикалдык тобунун мүчөсү болгон. Полициянын билдирүүсүндө аны март айынан бери күзөтүп келишкен. Ал 2 күн бою Жорж Вашингтон көпүрөсүнүн айланасын байкоого алып жүргөн эле. Күч органдары Салехтин социалдык тармактагы баракчаларын текшерген учурда терроризмге багытталган бир топ билдирүүлөрдү аныкташкан. Июнь айында колго түшкөн Омар Салех Монтердин компьютеринен жарылуучу заттын колдо жасалуучу жол жоболору жана теракт жасоого көздөлгөн бир топ объекттердин сүрөттөрү табылган. Иликтөө иштеринин негизинде Монтер кадалып жаткан айыптарды мойнуна алып, Ислам мамлекети тобунун мүчөсү экенин ачыктады. Орусиянын Приморье аймагындагы Усириск районунун жашоочусу мерс вирусун жуктуруп алган деген шек менен ооруканага жаткырылды. Саламаттыкты сактоо департаментинин маалымдагандай, ал жакында эле Түштүк Кореядагы төө синдромунан жабыркаган адамдар дарыланып жаткан ооруканада болуп кайткан. Учурда аял атайын бөлмөдө эпидемиологдордун көзөмөлүндө турат. Буга чейин Германияда аталган вирус менен 65 жаштагы жаран каза болгон эле. Ал адам вирус менен Европада биринчи адам болуп катталган. Орусиянын ички иштер министрлигинин эксперттик криминалистик борборунда Улуу Ата мекендик согуш мезгилине таандык снаряд жарылып кетти. Бөлүмдүн басма сөз кызматынан кабарлагандай, 20 мм жарылуучу затка экспертиза жүргүзүп жатканда жарылган. Кырсыктан иликтөө иштерин жүргүзүп жаткан криминалдык эксперт жараат алып ооруканага жеткирилди. Учурда кызматкердин абалы боюнча так маалымат айтыла элек.